Мөөнөтсүз кылып койсок, ошондо эч ким биздин мамлекетибизге кыянат кыла албайт. Коррупция же алдамчылык кылган жаран чет өлкөгө качып кетип 10 жылдан кийин кайтып келсе, ага кылмыш иши козголбойт. Анткени кылмыштын мөөнөтү эскирип, кыскарып кеткен болот. Деген менен бул адилеттүү көрүнүш эмес экени коомчулукта айтылып келген. Дал ушул себептерден акыркы жылдары жемкорлук жана шылуундук беренелери менен кылмыш ишин жасагандар көбөйгөн. Мисалы, бир жылда эле алдамчылык боюнча 20 миңден ашык арыз түшөт. 10 жылдан 7 жылдан 10 жылга чейин. Мамлекеттин акчасын иштетип анан ошол 10 жыл өткөндөн кийин иш кыскарылат деп туруп, мөөнөт өтүп кетти деп туруп, биздин канчалаган миллиарддаган акчаларыбызды уурдап кеткен, жеп кеткендер азыркы күндө жүрөт да, биздин мамлекетибизде ээн эркин жүрөт да. Мөөнөтү эскирилди дейт дагы эч кандай жооп бербейт экен. Ишин жаап коет экен. Бул не деген нерсе? Биздин мамлекет андайга жол бербешибиз керек. Мындан улам алдамчылык, коррупция беренелери боюнча эскирүү мөөнөтүн алып салуу сунушталды. Мыйзам долбоору жогорку кеңеште 2-чи окуудан өттү. Мыйзам кылмыш жаза кодексинин 209-чу, алдамчылык, 210-чу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу, 235-чи, алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк зыян келтирүү, 336-чы коррупция беренелерине тиешелүү. Долбоордо материалдык зыяндын оордун толтурбаса ишти кыскартууга да жол бербөө сунушталган. Баягындай квартира алабыз деп, же башка жер мүлктөрүн алабыз деп, ушундай алдамчылардын колуна түшүп, кыйналып жүргөн учур абдан көп. Бир жылда эле Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин берген жобосунда бир жылда алдамчылык менен 25 миң, 30 миң жаран кайрылыптыр да. Ошого биз ушул мыйзамды күчүнө киргизип, алдамчылар менен аеосуз күрөш жүргүзгөнгө биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошол эле учурда анан биз срок давности деген баягы алып салып атабыз. Себеби 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл жүрүшөт экен алдамчылар биздин жарандардын. Эскирүү мөөнөтү колдонулбайт да мурункудай болуп. Учурда зыяны азыраак болсо 2 жыл, кесепети оор деп бааланса 10 жылдан кийин мындай иштерди жасаган кылмышкер жоопко тартылбайт. Биз дагы жанагы демократиянын арадчабыз, биз мыйзамдарды жогору коюшубуз керек деген принциптерди, жанагы гуманизм деген принциптерди колдонуп туруп, Европанын ушундай бир жеңилдете турган мыйзамдарын кабыл алып алып, натыйжасындачы ушунун кесепетин көрүп атабыз да. Мына азыркы акыркы кабыл алган 2021-жылы кабыл алган акыркы мыйзамдар боюнча Кудайга шүкүр жакшы эле. Бирок айрым беренелер боюнча, мына сиз айткан жогорудагы алдамчылык, коррупция жана башка беренелер бар. Булар баягы өтө өнөкөттүү, жолсо жана көп кылмыштар ушул багытта болгондугу үчүн азыр баягы жазасы тийиштүү деңгээлде алынбай, натыйжасында элдин карапайым элге кыйын болуп атат да. Эскирүү мөөнөтү кылмыш жаза укугундагы институттардын бири. Белгилүү убакыт анын өтүүсү менен сот адилеттигинен качып жүрбөгөн адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Ошондой эле терроризм сыяктуу оор кылмыштарды кароодо эскирүү мөөнөтү алынып салынган. Жашы жете электерге кылмыштын эскирүү мөөнөтүнүн жарымы гана колдонулат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.